Эмгек адамды ийгиликке жетелеп аракетке умтулууга эгедер кылаарын жакшы түшүнгөн Азиза Мамбетказиева курулуш тармагында тыным албаган иштерди аткарып келет. Эл чергесин көтөрүүгө салым кошуп, чакан ишканаларды түптөп, кошумча иш орундарын камсыз кылып, аймактарды өнүктүрүүгө учурда уулу менен бирге кадам таштоодо. 1993-жылы уюшулган Зарна сервис жоопкерчилиги чектелген коому буга чейин 9 ири курулушту аяктап, 100дөн ашуун объектилерди оңдоодон өткөргөн. Мен жетектеген Зарна сервис жоопкерчилиги чектелген коому 1993 жылдан баштап түптөлгөн. Ушул эгемендүүлүккө өткөн жылдан баштап ал кезде Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев эле ошол убакта эле жеке ишкерлерди өнүктүрүү деп азыркыдай эми так жазылган мыйзамдардагы жок болсо эле, бирок эң негизги багыты ушу жеке ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган бир өзүнүн мамлекеттик указын чыгарган. Анан ошондо биз биринчи частный фирма Зарна деп ачылган. Ошол частный фирма Зарна менен ушу биринчи курган курулушубуз 1994-жылы Нарын шаарындагы троллейбус линиясы болгон. Андан кийин мыйзамдын өзгөргөндүгүнө байланыштуу Зарна сервис жоопкерчилиги чектелген коом болуп кайра каттоодон өтүп, ушу Ысык Көл областынын аймагында иш жүргүзүп келатабыз 1996-жылдан бери. Ушул 1996-жылдан 2009-жылга чейин эле ар кандай оңдоо иштерин, баягы мамлекеттин өнүгүүсүнө жараша ошол убакта дагы курулуштун көпчүлүгү токтоп калган. Ошондуктан биз көбүнчө эле ушу имараттарды оңдоо жумуштарын жасап жүрдүк. Андан кийин 2005-жылы Чолпон Ата шаарындагы автовокзалдын имаратын толугу менен оңдоодон өткөрүп калыбына келтирдик. Анан ошол жылдар менен эми оңдоо иштери менен жүрүп отуруп 2009-жылы Ысык Көл областынын архитектору ал кезде Байымбеков Сабырбек эле. Анан ошо элдин талабы менен Комтөр оперейтинг компаниясы ошо Ысык Көл областына 1% өлчөмүндө акча каражатын ошо социалдык өнүгүүлөргө бөлө баштагандан баштап, анан ошо Байымбеков мурдагы иштеп жүргөн курулуш жаатында иштеп жүргөн кесипкөй адамдарды, кесипкөй ишканаларды чогулта баштады. Анан кийин сунушун киргизди. Ушундай бизде Ысык Көл областынын өнүктүрүү фондуна азыр жакшы каражат түшүп атат, ошо көмтөргөнүнөн. Ошонун негизинде быйыл 2009-жылы 20 мектеп башташыбыз керек деп, анан ушул мектептерди баарыбызды чогултту, ошо область боюнча. Анан ушу где-то 12 ишкана чогултурбуз. Ушул 12 ишканага анан кийин ар бир айылдагы курулуп жаткан мектеп курулуштарын тендер аркылуу бөлүштүрүлүп берилди да, бизге ушу Шорбулак айылындагы мектеп спорт залы менен тийди. Анан 2009-2010-жылы бүтүп ишке киргизип бердик 2 жылдын ичинде. Мамлекеттен келеде олтуруунун ордуна чакан ишти баштап, эл үчүн эмгек жумшап, анан алдыда дагы максаттарды пландоо каарманыбыздын негизги өзгөчөлүгү. Кезинде Нарын облусунан ишти баштап, аял киши болсо да курулушка кызыгуу менен ишти илгерилетип келсе, эми алдыда дагы аткарылуучу бир катар иштерди тизмектеди. Ал аракеттер аймактарды өнүктүрүүгө, кошумча иш орундарын түзүүгө багытталат. Биз Нарын областына барып калганда Бешен Болотбеков губернатордун орун басары эле ушул киши айтып калды, мага бир аябай кесипкөй ушу троллейбус линиясын курган кесипкөй адамдар керек эле. Себеби Нарын областы ушу заманга жараша күйүүчү майда жок, автобустар жүрбөйт. Ушундай бир кыйын заман убагында балдарды мектепке, бала бакчага ата-аба менен ташып калды.
кышкысын аябай кыйын болуп атат, аттар тартарбай калып атат. Ушу областка троллейбусный линия куруп койсок, ушу элдин көп көйгөйү чечилет эле деген бир сунушун айтып, анан биз үйгө келгенде ушуну башка жактан издөөөнү кылабыз. Биз өзүбүздүн кезибиз курулушчу болсо, мурда дагы ушу Бишкек троллейбус линиясында жанагы чубалгыларды чободо, жанагы эмелерин, столбаларын коюуда бир көп иш жасап калчу элек. Анан биздин өзүбүздө деле опыт бар да, билимибиз бар, проектин окуйбуз. Ушуну барып эле өзүбүз барып эле бүтүрүп келбейлиби деген кеңеш менен анан кайра биз өз сунушубузду киргизсек эле, алар дароо эле кабыл алды. Себеби ал кезде дагы кесипкөй ишканалардын баары тарап кетип, ушунчалык мамлекетте бир оорчулук убакыт турган эле. Анан ошондон баштап эле биз уже өз кезибиз менен ушул курулуш жаатына кирип кеттик. Биз жылына бир жок эле дегенде бир 4-5 текшерүүгө дуушар болобуз. Алардын мөөнөттөрү да ар кандай. Жакында эле бизде эсеп палатасынан 5 айдан бери аябай текшерүү болду. Мунун бардыгы эле ушу көп эле кедергисин тийгизет иш жүргүзүүгө. 5 айда мен бир 5 миллиондук ишти аткарып, бир 600-700 миң деле мамлекетке салык төлөп койсом, бул мамлекет үчүн жакшы пайда алып келмек. Бирок биз ушундай текшерүүлөрдүн арты менен көпчүлүк убакта туруп калабыз. Экинчи тарабынан ушу аябай моралдык жактан тоскоол болот. Ушунчалык иштеп атсак, ушунча налог төлөп атсак, мамлекеттен бир күрөк албайбыз биз. Биз бүт өз каражатыбыз менен салык алып, ушу жогорку пайыз менен салыктар кредиттерди алып, ошон менен биз ушу өзүбүздүн өндүрүшүбүздү, ушу ишибизди уюштурганбыз. Кайсы гана тармакта эмгектенбе, аткарган кызматтың эл үчүн болсо, эмгегиңдин акыбети деген каарманыбыз эмгек жолунда Ысык Көл облусунун бир катар курулуштарын колдон чыгарып берген. Ар бир аймактын өнүгүүсүндө алгачкылардан болуп социалдык жайлардын курулушу маанилүү. Кандай гана ишти баштаба, эң оболу сапаттын негизги орунда. Бул үмүттөн алганда санана эмес сапатка көңүл бөлүү орчунда экенин танбайт. Ушу курулуш ишиндеги сапаттуулук дагы ушул тендер өткөргөнгө, анан ошолордун сметалык баасын эсептеп чыгууда аябай көп көз каранды да. Анан ушул иш учурунда бизде көп талаш жаралат. Себеби сапаттуу кылып өткөрүп бериш үчүн, ушу көңүлдүү кылып бериш үчүн бизде дагы ушу мыйзамдуулук болуш керек. Анан көбүнчө ушу сапатына жакшы эле көңүл бурганга аракет кылабыз. Бирок бизге келген, мамлекетке келген курулуш материалдары көпчүлүгү бизде лабораториядан өтпөйт. Баягы эркин экономика деп эле бизде деген азыр ушу көп курулуш материалдары ушу бизнес чөйрөсүндө өздөрү эле ташып келүүдө. Бизде андай чоң курулуш материалдарын бизге камсыз кылып берүүчү заводдорубуз иштебей калган. Бүт жеке ишкерлердин алып келген материалдарын колдонобуз. Ошол убакта эле ушу кемчиликтер кетип калат. Бирок эми ал кемчиликтерди биз оңдоп, көпчүлүк эле ушу курулушчулардын мойнунда болуп калат да. Себеби деген баягы жасаган киши милдеттүү болуп калат экен биздин мыйзамдар боюнча. Ал эми ошол мыйзамдуулук жагын камсыз кыла турган ишканаларда жоопкерчилик азыраак да. Мисалга ушу проектини түзгөндө, сметаны эсептегенде көпчүлүк убакта мүчүлүштүктөр болот. Биз оңдогонго аракет кылабыз. Ошол оңдолуп аткан убакта кошумча жумуштар чыгат. Анан эле ушу текшерүү тарабынан ушул жактары аябай катуу каралып калат. Ошон үчүн бул анысына да карабай биз сапаттуураак болуш үчүн көп жоопкерчиликти мойнубузга алып, ушуну камсыз кылганга аракет кылабыз. Эми менин жеке оюмда бул аймакты өнүктүрүш үчүн 1-2 адамдын иштеши бул эч нерсени өзгөртө албайт. Бул коомчулуктун милдети болуш керек. Коомчулук жапа тырмак жалпы киришиш керек.
Азиза Мамбетказиева жетектеп жүргөн жоопкерчилиги чектелген коом улуу атамекендик согуштун катышуучусу Зарна Токтосуновдун ысмын алып жүрөт. Буга чейин бир катар курулуштарды ишке берип, ошол жасалган аракеттерде атамекендик өндүрүүчүлөрдүн курулушка керектелүүчү жыгач таштарына басым жасап келгенин белгилейт. Уулу Калыс Садабаев да апасына көмөкчү болуп, эмерек жасоочу чакан ишкананын башында турат. Мында курулушка керектелүүчү эшик терезе дал ушул цехтен чыгарылат. Жоопту өзүмдүн иш ордум мастер. Өзүмдүн кесибим сантехник негизи, бирок заманга жараша ар бир кесипти баардыгын өздөштүрүп, бул цехтин ичинде пластик, мебель жана ар кандай сварочный ширетилген оокаттарды даярдайбыз. Башталышы башталган кенедей нерседен чоң любой темирден жасалган конструкциялардын баарын жасайбыз. Бул жакта баш аягы баардыгы иштей баштаганда 8 киши. Экөө пластикте, экөө мебелде, 4 жалаң сварка менен. Болгон жасаган өзүбүздүн көпчүлүк курулуштагы каражаттарыбызды жана шаймандарды көпчүлүгүн ушул жактан жасайбыз. Терезеси болобу, эшиги болобу, мебели болобу, бүт ушул цехтин ичинен жасалып чыгат. Бул биз жасап аткан каражаттардын терезелерин деген материалдарын атап кетсек, бул Атон деген фирманыкы, бул Өзбекстандан келген профилда. Мунун бирөөсү 1300 сом 6 метри турат. Кайра эле өзүбүздүн дайым жасалып жүрчү мектептерге же спортзалдарга же бала бакчаларга жасалып жүрмөбүз, өзүбүздүн местный производстводо чыккан Аквинден жасалат. Бул фирма турецкий деп айтылган менен, бирок бүт Кыргызстанда жасалат. Болгон каражаттын баары. Анан ошондой эле штапиги болобу, же Т-шкасы, же Z-касы бүт жалаң Аквинден кетет да. Мамлекеттен келеде олтуруунун ордуна чакан ишти баштап, эл үчүн эмгек жумшап, анан алдыда дагы максаттарды пландоо каарманыбыздын негизги өзгөчөлүгү. Кезинде Нарын облусунан ишти баштап, аял киши болсо да курулушка кызыгуу менен ишти илгерилетип келсе, эми алдыда дагы аткарылуучу бир катар иштерди тизмектеди. Ал аракеттер аймактарды өнүктүрүүгө, кошумча иш орундарын түзүүгө багытталат. Азыркы күндө цехтерибиз кышка карата токтоп турат. 10 марттан баштап кайра ишке кире баштайт. Металлопластиковый терезе, анан эшиктерди жасаучу цех. Ал цехти биз Тоң Финанс кичи кредиттик компаниясынан кредит алып уюштурганбыз. Андан сырткары мебель жасаучу цех, ширеттүүчү цех. Буларда эшик терезе жасоодо 2 жумушчу борду, ширеттүүчүдө 2 жумушчу борду, анан эмеде мебель жасоодо 2 жумушчу борду. Бардыгы болуп 6 киши иштейт. Сезон жумуштарда бар. Эми көбүнчө эле биз өзүбүз куруп жаткан имараттардын керектүү заттарын жасайбыз. Ошол өзүбүз эле куруп жаткан мектепке, бала бакчага жана башка ушундай имараттарга эшик терезе, мебелин, ушул ширеттүүчү цехтен керектүү бул решеткаларды, тосмолорду, азыркы күндө сырткы эшиктерин дагы темирден. Маданият тармагын көтөрүп, руханий баалуулуктарды аткарууга да көмөкчү болгондордун биринен айтылуу Тыныбек Манасчынын чөбөрөсү катары Манас айтуу акындардын айтышын облус аймагында өткөрүп, ал арада апрель байрагы коомдук бирикмесин жетектеп келет. Ушу биздин өзүбүздүн кесибибиз боюнча ири жумуштардан 9 имарат курдук. Анын ичинен 3 мектеп, 4 спортзал, 1 детсад. Анан азыр оңдоо иштери боюнча эми бир 150ден ашык оңдоо иштерин жүргүздүк. Имараттарда ар кандай деңгээлдеги клубдар, фаптар,
мектептердин ашканалары ошол сыяктуу ушу 150ден ашык ишкананы иштеттик. Оңдоодон өткөрүп иштеп бердик. Ушу негизги жумуштан сырткары дагы мен өзүм легендарылуу манасчы Тыныбектин чөбөрөсү болом. Анан ушу манасчылык өнөрдү жаш өсүп келаткан келечектеги муундарга ушу патриоттук сезимди орнотуу, ушул Манас атанын ушу мамлекеттүүлүктү сактап калышындагы ролун үйрөтүү үчүн биз жыл сайын ушу кароолорду өткөрүп келебиз. Айкөл Аян коомдук фондубуз бар. Ушу Жапой уулу Тыныбек манасчынын урматына түзүлгөн. Бул манасчылар мектебин уюштуруу үчүн Тоң районунун Тоң айылынын администрациясы жер бөлүп берген. Азыркы күндө тегереги тосулуп, Тыныбек манасчынын кичирээк айкели ошол жерде турат. Анан Кудай буйруса пландоо, архитектуралык пландоо кагаздарыбыз бүтсө, анан кийин ал жерде бир ушу дүйнөлүк деңгээлдеги манасчылар мектебинин орду турат деп ойлоп атам. Келечекке ушу өзүм планга киргизип, анан өзүмдүн туулган айылым Нарын областында Оттук айылы, ошол айылга өзүмдүн чоң атам 18-кылымда болуш болуп спикер болгондо ушу кыргыз элинин Оргочордо өткөрүлгөн мамлекеттик ушул кыргыз элинин жалпы ушу азыркы сөз менен айтканда мамлекеттик деңгээлде өткөргөн ушу эл башчыларынын съездинде спикер болгон. Анан ошол кишинин атындагы 200 месталык клуб, 200 орундук клубду түптөөгө азыр долбоор сметасы даяр болуп калды. Толугу мен өзүм каржыладым. Кудай буйруса май айында барып капсуласын салабыз деген ойдо турабыз. Манасчылар менен акындардын таймашын өткөрдүк. Түп жергесинде, Тоң жергесинде. Анан бул фонд түптөлгөндөн бери ушу манасчы акындарды өткөрүп келатабыз. Азыр мамлекеттен бир да манасчы, бир да акын айлык албайт. Биз ошол жеке спонсорлорду табабыз, же ушул фонд менен каржылайбызбы? Жылда ушул 1ден 2ден анан райондук мамлекеттик администрациялардын жардамы менен биргелешип бир нече ушул сынактарды өткөрүп келе жатабыз. Муну бүт республикага белгилүү, анткени 7 дубандан чогулат өнөрпоздор. Мына быйылкы жылдын планында да буйруса 4 бар. Ушул фонддун анын ичинде сыйлоо аземинде 3 номинациядан турган сыйлыгыбыз бар. Алтын жылдыз, күмүш жылдыз, анан коло. 3 номинациядан турган эме менен ушул ар бир манасчыны мамлекет гана караш керек, же мамлекет эле камсыздаш керек дегенден эме кылбай, биз ушул алдыңкы алт манасчыларга дагы сыйлыктарыбызды тагып келебиз. Анын ичинен ошо коомго, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине кызмат кылган инсандарга да тагып келебиз. Бул сыйлыктын эмеси чоң, Айкөлдүн баягы атын алган сыйлык десек да жарашат. Азыркы тапта Кызыл Суу айылындагы жабык түбүндөгү базарды жана бир катар курулуштардын ишин жүргүзүп келет. Учурда курулуш жаатында 10дон ашуун адамды туруктуу иш менен камсыз кылып, иш башталган маалда 100дөн ашуун баланы иш орундары менен камсыздап, мамлекетке салык төлөө жагынан активдүүлүк көрсөткөн. Зарна сервис жоопкерчилиги чектелген коому алдыда Каракол шаарына заманбап мейманкана куруп, улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алып, четтен келген эс алуучуларга улуттун маданиятын көрсөтүүгө аракеттери зор.